Валерий Сергеевич Кичин 1992 жылы 12 октябрда Бишкек шаарында жарык дүйнөгө келген. Ошол эле Бишкек шаарындагы Лебединовка айылында чоңойгон. Жаштайында ал 15-16 жаштарында телефон уурдап, таттууларды сатып жеп компьютер клубка барганын өзүнүн интервьюсунда айтып берген. Ал бул иштердин бардыгын кечки убакытта байкалбаш үчүн сары чачтарын көрсөтпөй шапка кийип алып жасачу экенин дагы айткан. Андан кийин Валерий Кичин үй бүлөсү башка районго көчүп, жаңы жашаган районунан футболго болгон кызыгуусу артып баштаган. Карьерасы: Валерий Кичин Камбар Ата командасында баштаган. Бул команданын тарыхында 20 жолу атын алмаштырышкан. Андан кийин 2009-жылга чейин Абдыш Ата клубунда жакшы оюн көрсөтүп, ошол жылы Дордой клубу менен келишим түзгөн. Дордойдо 102 оюн көрсөтүп, 21 гол жараткан. Андан соң Россиялык Нижний Новгород шаарынын Волга клубу менен келишим түзгөн. Ал клубда 2013-жылга чейин 15 гана оюн өткөргөн. Анткени Валерий Кичин Химик жана Уфа клубтарында ижарада болгон. 2014-жылы Анжи клубу менен келишим түзүп, бирок ал клубдагы Түменге ижарага берген. 2015-жылы Түмен менен 1 жылга келишим түзүп, ал клубда 25 оюн өткөрүп, 1 гол киргизгенге жетишкен. 2016-жылы Россиянын 2 дивизионунда жүргөн Енисей клубу менен 2019-жылга чейин келишим түзүп, 82 оюн өткөрүп, 6 гол киргизе алган. 2019-жылы Енисей менен келишими бүткөндөн кийин Динамо Минск, андан соң Торпедо Москва клубунда 2 жыл ичинде ойноп, кайра 2020-жылы Енисей клубу менен келишим түзүп, азыркы учурда Енисейде ойноп келет. Бул убакыттын ичинде Валерий Кичин 101 оюн көрсөтүп, 16 гол киргизип жетишкен. Кыргыз курама командасындагы карьерасы: Валерий Кичин Кыргыз курама командасына 2011-жылдан бери чакырылып келет. Бул убакыт ичинде Валерий 42 оюн өткөрүп, 4 гол киргизип жетишкен. Валерий Кичин футбол талаасында өзүнүн мүнөзү, коргонуудагы жасаган аракеттери жана лидерлик сапаты менен башка футболчулардан айырмаланып турат. Ошондуктан биздин кураманын лидери жана капитаны болуп келет. Эгерде футбол талаасында кандайдыр бир түшүнбөстүктөр болсо, Валерий Кичин мушташкандан кайра тартпагандыгын жакшы билебиз. 2020-жылы Енисей менен СК Хабаровсктын оюнунда атаандашы аны сүзүп алгандан кийин бетке чаап жиберген. Андан ары Валерий Кичин аны көтөрүп чаап салган. 2022-жылы Москвадагы РЖД Арена стадионунда өткөн Бет Сити Россия кубогунун 1-8 финалдык беттешинде Локомотив командасын 0-4 эсебинде жеңип алган. Оюндун 25-мүнөтүндө Валерий Кичин кооз өзү аркылуу тепкен тобу эсепти ачкан, бирок эмнегедир бул голу анчалык бааланган эмес. Ошентип Енисей Орусия кубогунун 1-4 финалына чыккан. Локомотив турнирди таштап кеткен. Биздин кураманын 2019-жылкы Азия кубогундагы ийгиликтердин бирден-бир себеби бул биздин коргонуубузда Валерий Кичиндин бар болгону. Ал турнирде биздин курама Бириккен Араб Эмираттарынын 1-8 финалында жеңилип, кайра Бишкекке футболчулар кайтып келгенде футбол көрөрмандары футболчулардын тосуп алган. Бирок Валерий Кичин ал жакка бара алган эмес. Анткени ал Енисейдин Түркияда болгон сборуна кеткен. Валерий Кичин болсо видео байланыш аркылуу баарына күбө болгон. Ошол учурда Валерий Кичиндин айтуусу боюнча күлкүлүү учур болгон. Ал учурда курамада 2 Валерий бар эле. Кичин экинчиси дарбазачы Валерий Кашуба. Диктор микрофондон Валерий деп токтоп калган. Кашуба деп кыйкыргандын ордуна Кичин деп кыйкырып, Кашубаны унутуп калышкан. Азыркы учурда Валерий Кичин Кыргыз кураманын жана Енисейдин негизги футболчусу болуп келет. Акыркы 2023-жылкы Азия кубогунда биздин курамага Валерий Кичиндин кандай жетишпегендигин өзүбүз көрдүк. Мындан ары Валерий Кичин биздин кураманын лидери болуп, көп убакытка чейин калат деп ишенебиз.